Саламатсыздар, урматтуу жамааттык медианын көрөрмандары. Эл Собол деген программабызды улантабыз. Бүгүн алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жана бүгүн бизде конокто бизнес консультант, жарандык активист Азамат Аттокоров. Деги эле мен азыр эки эле эмени айттым, бирок Азамат көп кырдуу жигит. Кош келипсиз. Студияга. Саламатсызбы. Жамааттык медианын, анан жамааттык медианын көрөрмандарына жана өнөктөштөрүнө эскертип кетсем, Азамат Аттокоров ушул жамааттык медиа ассоциациясына көп өнөктөш жардам берип жүрөт. Жана мындан 2 жыл мурун 3 жылга жакындап калды. 3 жыл мурда ушул стратегияны жазган, өнүгүү стратегиясын жамааттык медианын мүчөлөрү менен жолугушууларда кантип ушул ишти алып кетүү, деги эле ушул жамааттык медиадан же болбосо жамааттык уюмдардан кантип пайда тапса болот, жергиликтүү институттарды өнүктүрсө болот деген стратегия жардам берген. Мына ошонун бирөөсү болуп жамааттык медиа Бишкекте мына борбордук студиясы ачылып отурат. Мунун жардамы менен биз аймактарга жана эл элине көптөгөн кеп кеңештерди мынтип түз эфирде адистерди чакырып маалыматтарды жеткирип атабыз. Анда бүгүнкү биз мындай алдын ала сүйлөшүп алган темабыз бул ишкердик. Айрыкча элетте кантип иш баштаса болот дегенбиз. Бирок башка суроолор болсо да бизге жазсаңыздар болот. Жана башка дагы суроолорго орун беребиз. Бирок ушул биринчи ушул элетте иш баштоо тууралуу сүйлөшсөк, мына 2016-жылдарда активдүү бизнес даватчы деп атап, мындай бир хайп болду эле ошол мезгилдечи. Элди кыдырып, аймактарга барып, алыска айылдарга барып, жолугушууларды өткөрүп. Кандай болуп атат элеттеги ишкердик бүгүнкү күндө? Чоң рахмат. Биринчиден мен жамааттык медианы куттугам келет. Бул абдан сонун студия экен. Ушул 2 жыл мурун стратегиясын жаздык эле, ушундай болуш керек. Сөзсүз түрдө борбордо өзүнүн студиясы болуш керек деп. Экинчи суроо баягы бизнес боюнча дегендей, эми чындыгында пандемия өзүнүн таасирин берди жана экономиканын структурасы өзгөрүп баратат. Кандайча? Жана кандай азыр эң көп басым онлайн билим берүү, онлайн медицина, айыл чарба, тамак аш, ушул тармактар жакшы өнүгүп жатат. Мынакей өзүбүз жакшы көрүп жатабыз. Эгерде мындай жана сиз айтпайсызбы бизнес дават деп. Бизнес дават дайыма уланып келет, азыркыга чейин уланып келет. Бизнес даваттын негизги максаты ушул айыл жергесинде балдарга ушул бизнестин вирустарын чачып, жаштарга, аялдарга жана ошол ишкердикке үндөө, үгүттөө. Ал эми биз жардам беребиз. Эч кимге жок дебейбиз. Фейсбукка, Инстаграмга жазышат. Өзүбүздүн кеп кеңештерибизди биз бизнес консультанттар берип турабыз. Бекер. Себеп дегенде төлөгөндөр төлөшөт, ал эми төлөй албагандар бекер эле алышат биздин кеңештерде. Андан кийин ушул тармактар боюнча алсак, айыл чарбасы боюнча биз жанакындай органикалык, асыл тукум, мындай кымбат баалуу продукцияны өндүрүшүбүз керек да. Мисалы алып карасак, мына быйыл өзүңөр көрдүңөр, чесноктун баасы абдан кымбат болду. Азыр дагы деле болсо 300 сом, 500 сомго чейин. Малина дагы деле болсо бизге жетишпейт. Себеп дегенде Казакстан толугу менен экспортко, импортко алып кетишет. Россия дагы. Эң соңку ажиотаждан кошсок, жумуртка жок дүкөндөрдө. Жумуртка жок, туура. Себеп дегенде жанакы бул арзан продукт экен да. Ошол пандемия учурунда Казакстанда, Россияда өздөрүндө спрос абдан чоң болду. Тилекке каршы жумуртканы биз өзүбүз ушул 70%га чейин камсыздап албайт экенбиз да, 30%ын эле камсыздайт экенбиз. Тоок эти боюнча 5%ын гана камсыздайт экенбиз. Ошондо азыр 30га да жетпей калды дегенди кеп барбы? Ооба. Азыр 30га жетпей калды. Азандан да аз бизде. Демек ушул жумуртка тармагы дагы перспективдүү. Тоок этин өндүрүү, бройлер, жанакы кыргызча индикрүү деп коет эмеспи? Ошол тоокторду өндүрүү да. Себеп дегенде 5% гана биз өз өндүрөбүз. 95% импортко келет. Алардын көбүн эсеси Украина, Казакстан, Россия. Эми ушул жерде токтосок мисалы, азыр аз эле ишкердиктин түрүн айтып кеттик, мында оозго алына турган. Мисалы ошолорду эмне үчүн биз өндүрбөйбүз? Эмне тоскоолдук берди? Же адамдарда тобокелдик азбы? Же мисалы азыр бизди угуп аткан же болсо көрүп аткан
эл этин эли болсо мисалы, эл эт эмес бардык эле элдер болсо, ошол эмнеден коркуп атат же болбосо эмне тоскоолдук берип атат? Тура калып эле тоок өндүрүүнү же жумуртка өндүрүүнү колго алды. Биринчиден мен ойлойм, ошол жанакындай тобокелчиликтен коркуу, бизнес болбой калса, тооктор өлүп калса эмне болот депчи. Андан коркпоңуздар. Себеп дегенде ошол тоокту, жумуртканы саткан компаниялар, алар кепилдик берет. Алар толугу менен жанакындай жем менен камсыздайт. Атайын жем болот, витамин кошулган, эт багытындагы жем, сүт жумуртка багытындагы жем депчи. Ошондо бөлүнөт. Биринчиси бул тобокелчилик. Экинчиси бул жанакы баштапкы капитал жок дегенден болот да. Бирок биз көрүп атабыз, элдер алып атат кредиттерди. Жанакы той тамаша, той топурларгачы айыл чарба тармагында деле кредиттер берилет. Демек ачсак болот. Той топурга коркпой алган эл жумуртка өндүрүүгө да калса болот. Туура. Мисалы үчүн, эгерде сиз жумурткадан баштайм десеңиз, сиз байкап көрүңүз. Канчадан жумуртканын баасы силерде жанакындай дүңүнөн анан чекенесин деп атпайбызбы? Чекене баасы 7-8 сомдон кымбат болуш керек. Эгерде андан төмөн болсо, демек конкуренция чоң. Тобокелчилик көбүрөөк болот. 6 сом десек өтө эле арзан. Демек баягы өздүк нарк деп коет, себестоимость. Бишкекте бүгүн 12 сом чекене баасы. Ооба, 3 сом 50 тыйын. Өзүнө өздүк баасы өндүрүп чыккан. Бирок тоок бакканда 500 тооктон жогору багыш керек. Себеп дегенде жанакы клетка, жанакы сарайды акташ үчүн ошол көбүрөөк багыш керек. 500дөн жогору. Андан мисалы үчүн тоок 1,5 жашка. Бир адам 5, ой кечирип. Бир адам 500 тоокту багалабы? Ооба, оңой эле. Алар клеткада болот, клеткада 4 тооктон турат. Анан эч жака жылбайт. Анан кийин бир тоок бир күндө бир жумуртка алып келет. Анан кийин аларды кошуна магазиндерге таркатып сатасыңар. Андан атайын жеми болот. Анан кийин эң популярдуу тоок карал багытындагы тоок, сорту карал деп коет, ак тооктор болот. 350 сомдон. Ушунча информацияны башыңызга. Дагы бир нерсе. Азыр биз мындай популярдуу бизнестерди айтып кеттик да. Тоок багуу, дагы ушундай мал багуу популярдуу эле, ар бир адам билет. Дагы кандай элге сиз лайфхак же болсо мындай лайфхак эмес, жакшырынып жаткан бизнестерди айтып кете аласыз. Мисалы үчүн дагы деле болсо мынакей көпчүлүгү жанакындай бал өндүрөм дейт, бал челекчилик кылам дейт. Бул дагы жакшы багыт, себеп дегенде быйыл бал жок. Абдан эле аз да. Анан кийин ушул бал жанакы ары бакканда дагы асыл тукум багыш керек, дагы деле болсо. Азыркы биздеги эң неме модный деп коеюнчу, модный направление бизде Карпатка деген арлары, Украинадан келет. Бул жерде Агровей деген компания бар, алар ушул Карпатка жанакы ар үй бүлөлөрүн алып келип сатышат. Айтып беришет. Ал дегениңиз эмне, ошол баккыла дейсизби же? Ошону баккыла дейм. Баякындай биздеги кыргыз арлары баякындай аралашып, жанакындай немесе тукум бузулган. Ошол себептен биз жанакы асыл тукумга өтүшүбүз керек. Ошол себептен жанакы немеге өтүшүбүз керек, ошол Карпатка деген бал немеге арларга. Анан бизде ак бал болот, эспарцетовый, монотравия деп коет. Анан кийин баякындай ар түркүн чөптүн балдары болот. Азыр мисалы үчүн Бишкекте мен быйыл сатып көрдүм, 2 тонна саттым 300 сомдон интернет доставкасы менен, калбай калды. Варенье баштадык эле, калбай калды. Анда кыш бүтө элек еще. Анан кийин дагы бир популярдуу направление ким алып атат? Шаардыктар бүтүп барды. Өзүбүздүн Кыргызстан ичинде эле экспортко даже чыккан жок. Ушу Кыргызстан ичинде бүтүп калып атат. Анткени баягы пандемия учурунда адамдар ооруйт да. Анан кийин ошол баягы чеснок, имбирь, малина, балга абдан спрос чоң болду. Анан азыр көп үй бүлөлөр шекерди балга алмаштырып атат, мисалы азыраак зыян экен деп. Ооба, туура. Туура. Эң туура. Чайды таттуулат. Эң туура. Өзгөчө эспарцетовый баягы монотравия деген балдар аллергиясы азыраак болот. Анан кийин жанакы диабетиктерге да азыраак залкасын алып келет. Ошол себептен ошол балга өтүш керек. Андан сырткары азыр соңку мезгилде мен байкап атам, мен тааныштарым арасында ошондой иш кылып түштүк облустарда балык чарбачылыгы бум башталгандай да. Мисалы бир эле Баткен шаарында бир жылдын ичинде бир 7-8 адам балык багы баштапты. Бул эмнеден? Туура. Себеп дегенде бизде мисалы үчүн балыкка эл эттен кетти да, малдын этинен. Жок, балыкка болгон суроо талап өсүп жатат. Ал эми биз аны камсыздай албай атабыз. Өзгөчө форель балыгы.
форель балыгы негизи муздак сууну сүйөт. Бул жанакындай шараккан сууларда жанакындай сатки деп коет, көлмө кылып туруп анан ошону багышат. Андан сырткары белки жылуу суудагы балыктар деле карп, сазан, толстолобик, амур, алардын баардыгы тең деле спрос. Дагы деле жетишпейт бизде. Демек бул жактагы абдан өнүгөт Кыргызстандан. Азыр биз мисалы үчүн форельди уже Россияга, Казакстанга экспорттоп баштадык. Андан сырткары сүт багытында алып карасак, бул жанакы Гольштейн деген уйлар. Бул мисалы үчүн кыргыз уй бир саганда 6 литр сүт алып келсе, булар 30 литрге чейин алып келет. Суткасына 15 литрден берет да, ошондо. Жайында 2 жолу салат, кышында 1 жолу салат. Азыр мисалы үчүн Чүйдө, Ысык көлдө, Таласта кышкы сүттүн баасы 25 сом, жайкы сүттүн баасы 15-18 сом. Демек ошол асыл тукумга өтүп, анан биз жанакындай стойловая деп коет, камап багыш керек да. Камап бакканда мал көбүрөөк семирет, көбүрөөк сүт берет. Анын жанакы чыгарма теги буларын даярдаштан оңоюраак болот да. Эми ушул мамлекеттик башкарууга да бир аз сүйлөшүп кетсек, мисалы ушул сиз бардык жерде жазылып турат, ошол кеңешчи катары мамлекеттик башкарууну модернизациялоо боюнча кеңешчи катары дагычы. Анан быйыл мисалы ошол мына реформа жүргүзүлөт деп жаш министр айыл чарба туризм министрлигине келди, тамак аш министрлигине. Токтогазиев тилекте. Ал дагы бирок ошол эле эмненин мисалы ушул кагаздын же болбосо кандайдыр бир эмелердин курмандыгына айланып баратат, аткара албайт окшойт деген дагы божомолдоолор чыгып атат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мамлекет качан ошол эмеге көңүл бурат, айыл чарбасы? Мисалы бизде көп нерсени бириктирип салып, эң керектүү мисалы айлана чөйрөнү дагы агенттиктен дагы эмеге түшүрүп салды, дирекцияга. Айыл чарбага болсо дагы көп бөлүмдөрдү кошуп койду. Мисалы ар бирини министрлик кылып, же болбосо статусун көтөрүү канчалык зарыл бизде? Бизде ушул айыл чарбасын өнүктүрүүдө 3К керек да, 3К. Биринчиси бул кооперация. Биз биригишибиз керек. Кооперативди түзүш керек, жанакындай жерлерди бириктиришибиз керек, чогуу иштешибиз керек. Себеп дегенде бөлөк-бөлөк, мисалы үчүн 1 уй, 2 уй менен сен эч кандай мындай илгерилеп кете албайсың. Экинчиси бул концентрация. Ар бир ошол ферма өзүнүн бир гана багытын тандап, ошол бир багыттын майын чыгарыш керек да. Үчүнчүсү бул качество. Бул сапат. Сапатты жогорулатыш керек. Сапат дегенде биз сөз түрдө баягы ЕСтин стандарттарына талабына жооп бере тургандай продукция чыгарышыбыз керек. Ага гана токтобой ЕСтин, Европанын дагы талабына ылайыктуу продукция чыгарышыбыз керек. Мамлекеттин эң башкысы көмөгү бул ошол фермаларга тезирээк сертификаттарды алып берүү. Жана ошол неме деп коет, немеге экспортко чыкканга жардам бериш керек да. Содействие экспортко кылыш керек. Мисалы ким ишкер болом десе, аларды бапестеп, же болбосо ар тараптуу жардам берүү деген мисал бизде качан өнүгөт деген дейсиз? Эми мамлекет жанакы туура. Мамлекет азыр жакшы кредиттерди бөлүп берип атат, баягы айыл банк аркылуу, РСК аркылуу. Бирок ал кезек жок дейт го, дайыма эле барса. Андай проблема бар. Себеп дегенде жетишпейт. Бирок андан сырткары дагы көптөгөн кредиттер бар. Эгерде бизнеске кылам десеңиз, ошол бизнеске коркпой кредиттерди алсаңар болот. Анан кийин жанакындай той топур, жанакындай баламды үйлөйм дегендерге үй куруу эжат болгула да. Акчаны бизнеске салыш керек. Анан бизнес өзү тууп берет силерге. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик башкаруу же болбосо жергиликтүү, айрыкча жергиликтүү жөнүндө сөз кылсак, канчалык деңгээлде көмөкчү же болбосо кайра ажырап калганбы ишкердик менен, жергиликтүү ишкердик менен жергиликтүү бийлик? Канчалык деңгээлде бири-бирине байланышы бар? Эми бул жерде мындай да, кээ бирки жергиликтүү бийлик абдан жакшы көмөк көрсөтөт. Жерлерди бөлүп берет, жанакындай сугат иштерин, айылдарда проблема да баягы сугат иштерине. Мисалы үчүн БСР деп коет, бассейн суточного хранения. Жанакы сууну топтоп, анан кийин элге бере турган бассейндер, ошолордун баардыгы тең бузулган, лай менен толгон, чөп камыш басып кеткен. Ошону жергиликтүү өкмөт бюджет бөлүп берип, ошону тазалап бериш керек. Ал эми арыктарды, ошол бассейнден элдерге чейинки келген арыктарды, аны элдер баягы нашар методу менен тазалаш керек өздөрүчү. Ошого чыкпайт элерчи. Анан кийин биз баарыбыз тең жанакы тамчылатып сугарууга өтүшүбүз керек. Себеп дегенде бул эффективдүү нерсе. Жанакындай талаага бочка коюлат дагы, бочкага түтүктөр таштырылып, анан кийин ошол көчөттөр сугарылат.
сиз жөнүндө сүйлөсөк жеке. Бүгүнкү күндө эмне менен алектенесиз? Анан канткенде ушул бардыгына бириктирүү да, мисалы ошол мульти жөндөмдүү өнүктүрсө болот да. Мисалы сиз азыр бул жерде мугалимдик да кыласыз, анан сырткары ушундай кеп кеңеш, анан сырткары дагы бир активдүүлүктү, мисалы жарандык позицияларында бир активисттер менен дагы иш алып барасыз. Азыр бүгүнкү күндө сиз кимсиз? Жана кайерде иштеп атасыз? Мен өзүм жеке бизнес консультантмын. Мен Кыргызстандагы орто чакан ишканаларды жанакындай бизнес кеңештерди берип, анан кийин илгерилетем. Ошол эле мынакей жамааттык медиага стратегия түзүп бердик. Ошондой эле ири компаниялар, Кулброс мисалы үчүн, тигүү компаниясы Швейни, чоң 5 фабрикасы бар. Пиво Венское, мороженое Фреска жана башка ушундай компанияларга мен стратегиясын түзүп берем. Канткенде биз өнүгүп кете алабыз депчи. Ошол стратегияны иштеп чыккандан кийин, ошол стратегияны карагандан кийин компаниялар 3 жылдын ичинде 3-4 эсе өсөт. Кириши тармагынан. Андан сырткары мен сабак берем. Ошол азыр онлайн болуп калды. Азыр мынакей жаш ишкерлерге көптөгөн проекттер бар. Азыр Дай Европа деген проект жүрүп жатат. Жаштарга онлайн тренинг өткөрүп, анан кийин коучинг деп коет, жеке консультацияларды өткөрөм. Андан сырткары мынакей урматтуу көрөрмандар, азыр РКФР дагы мынакей конкурс жарыялады. Баарыңарды тең чакырам. Толугураак айтып кетсек, Орус Кыргыз фондусу азыр конкурс жарыялады. 1 миллион сомго чейин 10% менен 5 жылга кредиттер берилет. Эмне багытында? Бардык багыттарга айыл чарбасынан сырткары. Эмне үчүн? Анткени айыл чарбасында жанакындай мамлекеттик эмелер. Жок, айыл чарбасы көбүрөөк актылат, озак мөөнөттө, биринчиден, экинчиден жумуш орду түзүлбөйт депчи. Бул ошол РКФРдин негизги максаты жумуш ордун түзүү көбүрөөк. Демек алар жанакындай тейлөө, кайра иштетүү, өндүрүш, тамак аш ошолорду көбүрөөк колдойт. Бардык региондор жанакындай заявкалар, буйртмаларды берип, андан кийин катышса болот. Бул жыл сайын болчу иш-чаралар. Рахмат. Ишкерликтен сырткары дагы билим алуу жөнүндө да сүйлөшүп кетсек, мисалы азыр бүгүнкү күндө көп балдар жаңы муун өсүп чыккандай да, мисалы ошол окуу жайга 5 жыл же болсо ошол 6 жыл, 4 жылды коротууну приоритет көрбөгөн муун өсүп чыкты да. Мисалы биздин муун же болсо да мындан мурунку муун бул окуу жай же болсо ошол институт, диплом деген нерселерди андай жогорку деңгээлге коюп келген приоритетке. Азыр мисалы ушундай, мисалы менин кыздарым же болсо дагы башка мындай көп курстарга катышып же болсо деги эле ошол окууга болгон мамиле кайсыл жакка болуп атат? Анан сиз кандай эмне деген кеңеш берет элеңиз мисалы ушул билим алуу боюнча? Бул жерде өзүңөрдүн максатыңарга карагыла. Эгерде мен чоң ишканада жанакындай наемный рабочий кызматкер болуп иштейм десеңиз, анда сизге жогорку билим керек болот. Ал эми жок, мен өзүм иштейм, мен ишкер болом десеңиз, сизге жогорку билимдин кереги жок. Сиз кыска мүнөттөгү өзүңүзгө керектүү гана курстарды тандап, өзү жакшы көргөн, да? Ооба, менеджмент, маркетинг, сатуу боюнча, ошол интернет багытындагы же болсо сапат багытындагы окууларды бүтүп, анан кийин иштеп кетсе болот. Мисалы кайсыл багыттар азыр бүгүн актуалдуу? Азыркы актуалдуу бул баягы эле IT, анан кийин логистика, бул эл аралык жанакы жүктөрдү ташуу боюнча. Медицина дагы деле болсо, анан кийин билим берүү. Билим берим дегенде биз классикалык билим берүү эмес, азыр онлайн багытындагы. Өзгөчө жанакы азыркыдагы айылдарда, региондордо, элеттерде болгон суроо талап бул орусча айтканда продленка. Балдардын бардыгы тең мынакей сабакка барбай артта калып калышты. Ошол себептен азыр региондордо аябай жакшы жанакындай продленка, кошумча окуу курстары абдан дүркүрөп өнүгүп жатат. Дагы деле болсо жетишсиз. Орусча, англисче, кыргызча, математика, информатика, ОРТ, баштапкы мектепке даярдануу боюнча курстар абдан суроо талап чоң. Демек, эгерде сиз ушул тармак жакса сизге, анда ошондой курстарды ачсаңыз болот. Бардык райондук борборлордо суроо талап. Андан сырткары онлайн курстарды, мисалы үчүн эгерде сиз мугалим болсоңуз, онлайн курстарды видеого тартып, анан кийин ошол өзүңүздүн сабактарыңызга онлайн доступ берип сатсаңыз болот. Бүгүнкү күндө могул кеңеш берип атам деп атпайсызбы? Мисалы сизге кайрылса болобу? Мисалы адамдар, мисалы кантип кайсыл жол менен кайрылат? Facebook'тан Азамат Аттокуровду таап, же Instagram'да Азамат Аттокуров жеке кат жазса болот, мен жооп берем, ооба. Мага көп кайрылып турат. Өзгөчө мен ошол өндүрүчүлөр менен көп иштейм, анан кийин жанакы тигүү тармагында ишкер айымдар менен көп иштейм.
Анда ушул маегиздин аягында сизге эркин микрофон. Эмне айтат элеңиз? Сизди да жана башында мен куттабай кеттим. Өткөн байрамдарыңыз менен мына жаңы жылга нели 2020 жыл өттү, бизге оор жыл болду. Анан кийинки жыл кандай жыл болот? Божомолуңуз кандай? Анан дегил эркин микрофон. Чоң рахмат, Сабыр мырза. Бардык көрөрмандарды мен ушул жаңы жыл менен куттап кетет элем. 20 жыл бизде аябай оор болду. 21 жылда оор болот. Баякындай эми өтүп кетти деп ойлобош керек. Себеп дегенде азыр вирус өзүнүн жанакындай мутациясын көрсөтүп жатат. Вирус көбүрөөк жугуштуу болот, бирок жанакындай адамдын өмүрү кыйылуусу азыраак болот. Бул вирус биз менен чогуу жашайт, жашагысы келет. Бизди өлтүргүсү келбейт. Бирок дагы деле болсо чегаралар жабык болот, дагы деле болсо баякындай каттамдар азыраак болот, карантиндер болот дегендей. Ошого биз баякындай адаптация кылышыбыз керек. Биз ийилчек болушубуз керек. Жанакындай чына терек болбой, камыш болуп, ошол сырттагы болуп жаткан өзгөчөлүктөргө биз дагы баш ийип, анан жаңыча бизнес алып барышыбыз керек. Мисалы, эгерде сизде тигүү цех болсо, сиз онлайн сатканды үйрөнүшүңүз керек. Жакын арада дордой ачылбайт, чегара ачылбайт дегендей. Ошол эле билим берүү боюнча курстарыңыз болсо, баякы офисимде арендасы кетип атат, эмне кылам деп отурбай, онлайнга чыгыш керек. Онлайн сабактарды берүүгө үйрөнүш керек. Дагы деле болсо тамак ашка суроо талап чоң болот. Өзгөчө картошка, алма, бал, сүт азыктары, балык, эт, ушулардын баардыгы тең. Дагы деле болсо чеснок, малина, карагат, булардын да суроо талабы жок болот, бирок асыл тукум дегенди башыңызга түйүп алыңыздар, ошого өтүш керек. Жөнөкөй малинекпе ремонтантный деп коет, баякындай тез өсүүчү, тез мөмө берүүчүлөргө өтүш керек. Асыл тукум мал, эт багытында, сүт багытында ошолорго өтүш керек дегендей. Анан кийин жанакындай жайлоого же адырга бакпай байлап багыш керек. Себеп дегенде көбүрөөк семирет, азыраак калория кетирет дагы, аны башкарыш оңоюраак болот. Баякы медицина тармагында эгерде сиздин медициналык билимиңиз болсо, өзгөчө ошол медициналык кабинеттер абдан суроо талап чоң болот региондордо. Өзгөчө стоматология ошол эле боюнча, педиатрия, психология, логопед, булардын баардыгы тең суроо талап абдан чоң. Рахмат, Азамат, бизге келип кеңеш бергениңизге, дегиле ошол биздин көрөрмандарга айткан жоопторуңуз сөзсүз жардам бериши мүмкүн. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрмандары, биздин студияда бизнес-консультант, жарандык активист Азамат Аттокуров болду. Бүгүн биз канткенде ошол иш баштаса болот деген темада сөз кылдык. Сизге чоң рахмат. Жаңы жылда жакшылыктар колдосун сизди. Чоң рахмат. Дагы бир жолу рахмат.